Кайың барбы, кыргыз балта чаппаган, кыржон барбы, кыргыз кыргын таппаган, кылымдарга аты калбай өчөрдө, кыргыз элин кыраан манас сактаган. Бекмамат Осмолов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледж. Экономикалык жана юридикалык бөлүмү. ФК 0119 тайпасы. Куратор Туркуева Назгүл. Студент Кубатбекова Нускайм. Карасаевдин өмүр баяны жана кылган иштери боюнча кыскача маалымат. Кусейин Карасаев 1901 жылы Түп районунун Кең Суу айылында жарык дүйнөгө келген. 1916 жылдагы Аламат өлкөндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Жаш Кусейин жан багыш үчүн кой багып, бир байдын баласын окутат. 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Карасаев кыргыз алфавитинин бардык түрүн түзүүгө катышкан. Авторлош болуп чоңдор үчүн жаңылык деген туңгуч алифбе түзүшкөн. Өзү да Сабат ачкыч алифбесин жазган. Карасаев накыл сөздөр аттуу китебине Манас эпосундагы көптөгөн накыл сөздөрдү чечмелеп, аларга түшүндүрмө берген. Камус, наама, араб, Иран, Кытай, моңгол, орус тилдеринен огушуп келген сөздөр жана көөнөргөн сөздөр. Карасаевдин эгемендүүлүк заманын шарапаты окурманга алгач 1995 жылы сунуш этилген. Бул Карасай сөздүк деген элдин аты бар. Камус наама аттуу баа жетпес мурасы арадан туура 20 жыл өткөн соң дагы ошол калың окурман журтунун өтүнүчү менен экинчи мертебе басылып жатат. жылы Кусейин Карасаев менен баш кошуп 70 жыл чогуу өмүр сүрүшкөн.